кете тарыхы бар Кыргыз туусу гезити Кыргыз бренди 2018 жана аймактарды өнүктүрүү жылынын мыктылары боюнча жеңүүчүлөрдү аныктап, сыйлык тапшыруу аземин өткөрүштү. Балбан Эрмис мырзаны кол чабуулар менен чакырып койгола. Салтка айланганда эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл өкмөт башчылары, мекеме жетекчилеринин катышуусунда жыл ичиндеги жетишкендиктер белгиленди. Бул президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун аймактарды өнүктүрүү жылына карата бул жылкы номинация ээлери негизинен алыскы аймактардан келишти. Ошол жыл ичинде мыкты жетишкендиктерге жетишкен, көбүрөөк салык төлөгөн, көбүрөөк жумуш орун түзгөн ишканаларды четинен байкап, ошолорго Кыргыз бренди деген наамын беребиз. Бул да болсо бул экономикабыздын өсүшүнө салым кошуп аткан ошол ишкерлерибиздин эмгегин баса белгилеп, ошолордун мындай демине дем кошуп коюп, жалпы журтка жар салып коюу максатын көздөйбүз да. Тандоо аркылуу атайын сертификатка ээ болгон бренд ишканаларга жана аткарган иштери атайын критерийлерге жооп берген жетекчилерге сыйлыктарды тапшыруу үчүн белгилүү инсандар, жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, деги эле элибизге аттын кашкасындай таанымал инсандар да келишкен. Президентибиз жарлык кылып аймакты өндүрүү боюнча жыл болгон үчүн бүгүн бүт аймактан келип отурасыздар. Муну мен карап аябай кубанычтамын. Анан бул гезиттин өзүндагы аты заты болгон, бирок бул гезиттин өзүнүн эмгек кызыл ту ордени менен сыйланган убагында ошон үчүн бул гезитти барктайбыз. Жылдын айыл өкмөтү сыйлыгына татыктуу деп тандалгандардын катарын Алыскы Алабыка районунун Көк Серек айыл өкмөтү толуктады. Райондогу 8 айыл өкмөт ичинен тандалып татыктуу болуп олтурат. Ушул Көк Серек айыл өкмөтүнө 2013 жылдан бери иштейм, декабрь айынан бери. Быйыл 6-жылга кетип атат. Ушул Көк Серек айыл өкмөтү биздин областтан 250 км алыстыкта жайгашкан, Жалал Абад областынан. Дотацияда турган айыл өкмөттөрдүн бири. Бюджетибиз баягы 8 миллион 9 миллион тегерегинде эле болот. Биз иштегенде негизинен инвестиция менен гана тартууга муктажбыз да. Кичине бир баалоо болгондон кийин биз ошого жараша дагы аракеттер жасайбыз деген ойдобуз. Ушул 2019 жылда мындан да ийгиликтүү иштер жасайбыз деп ишендирип кете алат элем. Күтүлбөгөн кыйынчылыктарга карабай, кыргызстандык айрым ишканалар өндүрүш көлөмүн жакшырта алышты. Эң алды менен алардын сапаты үчүн күрөшүп, иштегендери сыймыктанууга арзыйт. Кыргыз бренди 2018 номинациясына ээ болгондордун катарында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген курулушчусу Бейшенбек Иманалиев бар. Айтымында, бул жылы аталган номинация жөн жеринен берилген жок. Өз ишиндеги жараткан ийгилиги үчүн жеңүүчү деп табылган. Имаратстрой жоопкерчилиги чектелген коомдун директору Иманалиев Кыргыз бренди номинациясы менен сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун агай. Асман тиреген үйлөрдү куруп, Бишкек шаарыбыздын гүлдөп өсүп, ушундай коос болушуна да салымыбызды кошуп атабыз. Ушул Европанын, Франциянын жана башка алдыңкы мамлекеттердин ушу стилдерин, ошолордун архитектурасынан алып келип иштеп жаткан учур эл ыраазы. Өзгөчө биздин ушул Гогол Фрунзе көчөсүнүн ортосундагы империал 17 кабаттуу ушул менимче Орто Азиядагы биринчи бир архитектурдан өзгөчө объект болуп калды. Анткени Астанада бар, бирок алардын баары көпчүлүгү коробка. Анан калган шаарларды билесиздер. Анан биз ошол менен сыймыктанабыз. Ошону кыргызстуу гезиттин иштеген, редакцияда иштеген кызматкерлерди баалап, ушул сыйлыкты бергенине чоң ыраазымын. Ал эми Элмира Молдомирова Аламүдүн районундагы Нурдан Нур балдар бакчасынын жетекчиси. Аталган бала бакча 2011 жылдын октябрь айында ачылган. Ошондон бери аталган бала бакчаны жетектеп келет. Алгач 2 группада 75 бала болсо, учурда 5 группада 200 бала тарбияланууда. Биздин Төмөнкү Аларчада 13 миңден ашык эл жашайт. Ошол элдердин бирок эми бардыгы камсыздалбайт, но ошого карабастан биз аракет кылып келе жатабыз.
айтабыз, бала бакчабыз бирок баары бир кичинекей. Бизге дагы бир бала бакча болсо абдан жакшы болот эле. Бизде 26 жаамат эмгектенет. Бала бакчабыз орус тилинде. Белгилей кетсек, жакында кыргыз туусу гезитине 94 жыл толуп, 95ке карай кетти. Башкача айтканда, кыргыз басма сөзүнүн башаты болгон кыргыз туусунун 95 жылдыгына кадам таштады. Аталган гезиттин кыргыз элинин тарых маданиятындагы, саясатындагы, социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү орду өзгөчө. Кундуз Бекарстанова, Абдулла Сумсенов, маданият жаңылыктары.